Бүгүнкү 8-сабак подфарник деген эмне үчүн коюлат? Фара, ближний, дальний, туманка, задний стоп, задний ход, задний туманка, номерное освещение, салон, свет. Ушул светтер кайсыл жерден башкарылат? Ксенон фара деген эмне? LED деген эмне? Галоген деген эмне? Усиление фара деген эмне? Фара ремонт сырлары, лампочканын түрлөрү, ваттары, алмашуу тартиптери. Так. Эң алгач кеттик. Машинада негизи эле жарык эмне үчүн коюлат? Машина түндө айдаганга ыңгайлуу болуш үчүн биринчи эле. Эми фара түшүнүктүү. Эми подфарниктер эмнеге коюлат десе, машинанын подфарниктери машинанын көлөмүн көрсөтүп турат. Машинанын көлөмүн көрсөтүп турат. Кандай кендикте, кандай узундукта ошонусун көрсөтүп турат. Жана артындагы кандай номердеги машина аны көрсөтүп турат. Анан салондун ичинде отурганда ошол эле подфарник аркылуу салондо машинанын шит приборундагы маалыматтарды жарык кылып көрсөтүп берет. Жана алдындагы бардык ошол башкаруучу климат контроль, бардык эле нерсени, стеклоподъемник кнопкалары, айтор управление боло турган кнопкалардын бардыгы свет жандырып, кайсыл жерде жайгашканы көрүнүп туруш үчүн баары свет подфарниктер ошол жерге чейин барган болот. Подфарниктер кээ бирки машиналарда бардык подфарниктерге бир предохранитель коюлат, кээ бирки машиналарга эки предохранитель коюлат. Эмнеге десе, подфарниктин толук өчүп калышынан сактайт. Бирок реле бир эле реле болот. Чыккандан кийин экиге бөлөт дагы крес бойдон калтырат. Мисалы, алдыңкы сол подфарник менен арканкы оң подфарник чогуу күйөт. Ал эми оң жакта подфарник менен арканкы сол подфарник экөө чогуу күйөт. Бир предохранитель. Эгерде артынын оң жагынан проблема чыгып күйүп калса, предохранитель алдынын оң жагы эмес, сол жагы өчөт. Ошондо дагы алды менен арты карама каршы жангандыктан машинанын сүрөкөтү көрүнүп турат. Түшүндүрө алдымбы? Эми ошолордун бирине номер освещения кошулган болот, дагы бирине шит прибордогу салондогу лампочкалар кошулган болот. Эми подфарник негизи машинанын көлөмүн, орусча айтканда объемун көрсөтүп турат. Мисалы 24 машиналарда кабинанын анан бара жүк-жүктөй турган артындагы чоң кабинасынын эң үстүлөрүндө дагы подфарниктер болот жана капталында болот. Эмнеге десе, ошол машинанын канчалык узундугун, бою канчалык бийиктигин, артынан дагы канчалык бийиктиги, асты кайсыл жерде, ширинасы канча толук маалымат берип турат. Артынан айдаган, алдынан айдагандарга ошол машинанын көлөмүнө жараша расчет алат. Подфарник түшүнүкпү? Подфарникте кандай лампочкалар кездешет? Лампочкалардын түрлөрү аябай көп. Японский стилдеги лампочкалар 5 соколь деп коет. Япониянын чыгарган мамлекеттери өздөрү 5 сокольни чыгарышат. Немис унааларында сокольни чыгарышат. Алардын ваты көбүнчө эле бирдей болот. Мисалы, алдыңкы жана арткы машинанын 4 бурчундагы подфарниктер ошол боюнча маалымат алып көрөлү. Автомобильный подфарник схема. Подфарник как работает? Негизи бул боюнча мен оюмча түшүндүрмө жок, бирок мен ошол чирчожун көрсөтөйүн дегем. Так. Кандай деп? Эмнени көрсөтөм деп? Подфарниктин схемасы канча вольт деп. Лампочкасынын ваты. Мисалы, машинанын алдындагы фаранын жанындагы подфарник, артындагы подфарник да. Эми ушул эки подфарниктердин лампочкасы чоң болот. Мисалы,
misal 21 watt болот. 21 watt болот. Şu artı da ошондой. Misal айтып атам да. Эми подфарникте номер освещениядагы лампочкалар 8 ваттан болот. 2 штук болот, а? Андан кийин кээ бир унааларда боковойунда болот. Полгурзовойлордо, легковойлордо болбойт. Андан кийин щит прибордун ичиндеги мелкий лампочкалар 5 ваттан болот. Щит прибордун ичинде 8 ваттык, примерно 8 ваттан 5 болот. Ошондо щит прибор нече? Щит прибор 40 ватт. Бул жактагылар примерно 50 ватт. Баардык лампочкалар кошкондоч. Эми ушул ваттардын баардыгы кошулат. Мисалы 21 ватт, 21 ватт мына кошулду, бул 84 ватт. 84кө мына 120, 170, вообще 200 ватт. 200 ваттка азыр негизи ушул ватты эми предохранительде бөлүштүргөндө айтып атам да. Негизи эң кичинекей мисалы подфарникте менин билишим боюнча 20 ампер колдонулат да. Эгерде бунун баардыгын ваттын кошо турган болсо, буга 50 ампердеги предохранитель коюш керек да негизи. Буларга 50 амперлик кичинекей предохранитель болбогондуктан бул экөөнү бөлөт да, түшүнөсүңөрбү? Мына бөлүп коет. Экөөнү бөлгөндө экөө биригип 42, муну кошту 82 болуп алып, 82-nin 3'ten biri примерно 20 чем-тодан болуп калат, 21 mi? 27. Ушунда 25 ватт тура келет. Эми ар машинада ватт ар башка болот. Мен эски машиналарды көрсөтүп атам. Жаңы машиналарда ваттар кичинекей. Мен примерно предохранитель койгондо айтам. Эгерде ушул 27 амперлик предохранитель тура келет экен, эми мынандайынан эсептегенде дагы 25, 50 ампер предохранитель жок да. Ошол дагы бир себеп болот подфарникти бөлгөнгө. Экинчиси бул өчкөндө подфарник толук өчүп калбасын дейт да. Эгер bundan замыкание чыкса, эки эле лампочка өчөт, калганы иштеп турат. Эгер bundan замыкание чыкса, экөө өчөт, бул экөө иштеп турат. Ошол себептен подфарникти бөлүшөт. Подфарник бардык эле машинада бирдей болот. Болгону ваттынан разница берип коюш мүмкүн. Мисалы 20 подфарникте кандай лампочкалар кездешет? Мына мисалы 3 ваттагы, 5 ваттагы, 8 ваттагы, 21 ватт, 18 ватт, 12 ватт, 15 ватт, 16 ватт кете берет айтор. Эң чоңу 21 ватт болот да. Бир лампочканын ватты. Ошондой мисалы эски машиналарда ошо 21 ваттагы лампочкалардан 4 бурчунда 4-өө, анан щит приборунда лампочкалар болот. 5 ваттуу, 8 ваттуу примерно 10 чактуучу. Ошентип эсептелет. Анга предохранитель көтөрүш керек да, мисалы. Алар кичинекей болгону менен топтолгондо алардын требованиясы көбөйөт да. Ошентип эсептеп подфарникти ошентип экиге бөлүшкөн. Эми чоң машиналарда мисалы грузовойлордо көп го десе, мисалы задний машинанын өзүнүн сөлөкөтүнө отдельно предохранитель коюлат. Мисалы өзүнүн алды бортовой айдай турган жери бар, ошо менен артындагы подфарниктерине, алдына подфарниктерине отдельно предохранитель коюлат. Ушундай эле. Анын артындагы сүдүрөгөн нерсеси бар го. Тягачына отдельно коюлат. Аныкы дагы ошондой болот. Түшүндүңүздөрбү? Эмнеге дегенде ал тягач машинадан үзүлүп дагы калат да, туура. Үзүлүп калганда машинадагы бар подфарниктер өзүнчө иштейт. Аны кошкондо ал кошумча кетет, анга отдельно питание кеткен да. Мына ошондойча. Подфарник негизи түшүндүк, машинаны сөлөкөтүн көрсөтөт. Жана биздин ичиндеги көрүнүп турган щит прибордогу биз колдонгон нерселердин баардыгына кайсыл жерде экенине жанып вид берип турат. Кайсыл жерде экенин айтып турат. Андан кийин эмне үчүн коюлат деген дагы айттык. Фара ближний дальний. Бардык эле унаалардын фарасында дальний ближний функция бар. Кыргызчасы жакын, алыс деген сөз. Ближний свет маңдайдагы встречныйдын көзүнө албайт.
дальний болсо андан нары алгандыктан көзүнө тийип калат. Эми ближний дальнийдин управлениясы кандай болот? Деги эле фаралардын стилдери кандай болот? Мен аны чийип эле көрсөтүп коеюн силерге. Фара экиге бөлүнөт. Европа, Азия болот. Европанын, точнее Америка. Азиянын фаралары простой болот. Простой болот деген кандай? Бир эле лампочкада эки кызмат болот. Американскийде ар бир лампочка өзүнчө болот. Бирден кызмат болот. Ошондо бир контактуу жана эки контактуу лампочкалар жөнүндө маалымат. Бир контактуу дегени бир спирали бар лампочка. Шутасыңарбы? Мисалы лампочка болсо бир эле спирали бар деген сөз. Бир контактуу. Эки контактуу деген ошо бир эле контакттын ичинде эки спирали бар. Түшүнөсүңөрбү? Эки спирали бар. Эки контактуу. Японский стилде эки контактуу лампочка көп колдонулат. Эгер галогеновый фара болсо. Галоген деген простой жөнөкөй фара. Американскийде галоген болсо дагы ближний өзүнчө, дальний өзүнчө кылып ошол стилди колдонушат. Азыркы күнгө чейин американский стиль колдонуп келет. Эмнеге дегенде Американын закону башка. Машинага жаралган закону башка. Аларда даимий фара күйүп туруш керек. Япониянын закону башка. Аларда андай нерсе жок. Ошон үчүн ар мамлекет өзүнүн законуна экспорт кылган мамлекеттердеги законго байланыштуу бул фаралар машинанын жүрүп турган машинанын фарасы милдеттүү түрдө жанып тура турган мамлекеттер бар да. Ошондо ближний даимий күйүп турса, ближнийдин ичи отражение күйүп калат. Ошон үчүн американский стилдер экөөнү кылат дагы дальний даимий күйө турган, бирок слабый күйө турган кылып жасашат. Ближний ошондо закка жебейт. Япондордо андай закон жок, ошон үчүн бир лампочкага эки контакт коюшат. Мен аны түшүндүрүп берем. Бул лампочканын стили боюнча, эми иштеши боюнча башка. Эми биринчи Япон унааларынын фарасы жөнүндө түшүндүрүп берем. Ближний, дальний фаралар кантип иштейт? Кимге көрүнбөй аткан болсо, бул жака өтүп Так, Япон унааларында, эски унааларында, эгерде галогеновый лампочка турган болсо, H4 деген лампочка турат. H4'түн кебетеси мындай болот. Лампочка болгон болсо, мынакей лампочка жерде астында 3 контакт болот турганда. Ушул 3 контакт спирали болсо, бул жерде дальнийдин спирали, бул жерде ближнийдин спирали. Эми экөөнө бир эле масса келет. Мындай болуп, питаниялары отдельно кетет. Түшүнүңүздөрбү? Ошондо мен массаны тетирип чыгып койдум азыр. Так. Массасы бул жагында. Мына ушундай туугандар. Но дальний, но ближний. Эми ушул жерде H4'тү эмнеге чыгытам? Эки контактуу өзү бир эле лампочка бар да, H4 деген. Андан башка бардык лампочкалар бир эле контактуу. Бир эле спирали. Бул Япон унааларында, эски Корея унааларында көп кездешет. Лампочканын артынан караганда бул минус болот. Бул ближний болот, бул дальний болот. Спиральдан артындагысы дальний болот, мынакей бияка болот. Но ближний болот. Ближний менен дальнийдин экөөнүн айырмасы кандай болот? Спиралдын жанында ближнийден бул жерде тоскуч болот. Ушул жарыктын жарымын тоскондуктан ближнийдин жарымы эле күйөт. Түшүнүңүздөрбү? Дальнийде эч кандай темир болбойт, ачык болгондуктан толук күйөт.
Түшүндүрө алдымбы? H4 ушундай лампочка болот. Эми ушул H4 карасаңыздар, бир масса, 2 плюс. Бул экөө одновременно күйсө лампочка күйүп калат. Масса менен ближний жанат, дальний кылганда ближний өчөт, дальнийге өтүп кетет. Ближнийде мына экөө жанат, дальнийде бул экөө жанат. Түшүндүңүздөрбү? Бир эле масса экөөнү иштетет. Эми бул bir farada дальний ближний жанган фараларда. Ал эми американский стилде айта турган болсок, американский стилде 2 фара болот. Ближнийде бир спираль, дальнийде өзүнчө спираль. Мисалы, ближнийде Японияда айттык, ближний жандырасың, дальний кылсаң ближний өчөт деп атат, туурабы? Американскийде ближний жандырасың, ближний жанат, дальний кылсаң ближний өчпөйт. Дальний кошумча жанат. Американский стиль менен азиатский стиль экөөнүн питаниялары эки башка болот. Мисалы, эми американский стилдерде ар кыл лампочка колдоно берет. Мисалы, лампочка, бир контакттуу лампочкалардын түрлөрү көп. Бул жака жазып коем. Биринчи эле эски машиналарда H1, H7, H3, 9005, 9006 деген лампочкалар көп кездешет. Иногда H11 деген лампочка кездешет. Калгандары дагы бир лампочкалар бар, 880, 881 деген. Булар туманникке көп колдонулат. Эми эски унааларда H1, H10 деген лампочкалар көп кездешет экөөндө. Мисалы, мунунун ближний H10 турган болсо, дальний да H10 болот. Эми айырмасы жок кандай лампочка, бирок бир спиральдүү болот. Ближний жанат, дальний жанганда ближний өчпөйт американскийде. Түшүндүңүздөрбү? Бул простой фаралардын стилдери. Эми бул простой лампочканын номерлери. LED ксенон лампочка болсо дагы дал ушул номерде болот. Эми ксенон, LED, галоген дегенге өзүнчө түшүндүрмө берип коеюн. Бул стилге азыр кайра кайтып келебиз. Бул жерде мен азыр LED ксенон айырмаларын көрсөтөм. Эми ксенон, LED, галоген разница. Урматтуулар, жакшылап көңүл буруп алабыз. Бул галоген. Галоген деген простой спиральдүү фаралар. Бул ксенон. Ксеноновый деген фара, лампочка. Бул светодиод. Же биздин тил менен айтканда LED лампа. Азыр бизде өйдө жанып тургандагы LED лампа. Бул 3 түрдөгү лампочкалар. Бирок мындай айтып кетейин. Ушул H4'ün дагы ксенону бар, LED бар, галогени бар. Мындай айтканда, мына H4 деген сөз, мисалы, мына бутунун размери да. Бутунун размери ар башка боло берет. А бул жерде күйө турган жери ар кандай коюла берет. Ал күйө турган жагы уже мисалы керки фаралар көргөнбүз, сары жанат. Керки фаралар жанат, көк жанат. Керки фаралар ак жанат. Ошол именно сары жанып аткан фаралар простой лампочка турган болот. Ошол простой фараны алып туруп, ордуна мындай LED та H4 алып келип салып койсок болот, ак жанып калат. Бирок эң надежный болуп галогеновый фара болуп эсептелет. Эң көп убакытка чейин иштеген галогеновый фара. Бирок азыр замандын өзгөрүшү менен
ксеноновый фаралар коюлуп келип атат. Ксеноновый фара деген атайын блок управление менен коюлат дагы. Ошол блок управление чыгарган чыңалган ток ушул bunun içinde gaz жок, ава жок. Бул жагына питание келет, бул жагына питание келет, ортодо шарикте учурашат. Ошол жерде учурашкан жерде өтө чоң чагылган болот дагы. Ава жок жердеги нерсенин чыңалуусу өтө көтөрүлүп кетет. Bundan bir кыйла яркий. Эми булардын ваттары дагы, килоомдары дагы ар башка. Анын чыңалуусу 4300дөн баштап 1200 килоомга чейин чыңалуусу чоңойсо болот. Эми LED дагы ошондой, ваттарына жараша жарыктыгы күчөй берет. LED дайым кызыгандыктан LED'тин артына атайын охлаждение коюшат. LED диод транзистор сыяктуу болуп иштейт да. LED деген эки контакттын ушул газовый лампанын учурашуусундагы электрондук реакциясын айынан жанат. Баягы эмеге окшоп кетет. Аккумулятордун ичине окшоп кетет. Эки ток бири-бирине тийбей турат. И газовый үстүндө сары болуп турган атайын ошондой зат ошону экөөнө реакция жүргүзөт. Эки токтучу. Ошо менен ортосунда чагылышуу болот дагы. Ошо менен күйөт. Ал ошол ортодо реакция болгон мезгилде өтө катуу ысыйт да, платасы ысып кетет. Мына платада турат. Плата до конца ылдыйга түшкөн болот. Артында вентилятор бар. Охлаждение берип мызатып турат. Эгер мызатпаса тез эле күйүп калат. Эми булардын өзүнчө эле түрү бар туугандар. Лампочканычы номер боюнча тигиндей болуп кете берет. Галоген, ксенон, LED. Ксенон менен LED эки башка нерсе болот. LED прямой токко сайылып иштейт. Ксенон болсо только через блок иштейт. Заводской ксеноновый фаралар дагы бар. Анан универсальный жөнөкөй галогендин лампочкасын алып ордуна кое турган ксеноновый лампалар дагы бар. Эми ошолор турган кыска түшүндүрүп кетерем. Мына мисалы. Мына галоген. Галоген байкап турганыңарда мынакей бир эле спираль болот. Көрдүңөрбү? Мен баягы ксенон деген мынакей жанында турган ксенон. Дагы кандай такыраак маалымат. Мына заводской ксенон. Азыр мен универсальный көрсөтөм силерге. Башка сайтка киребиз. Так. Бул жерде фара жөнүндө бир аз светтер боюнча түшүндүрмө бериптир. Туугандар. Бул LED дейт. Бул ак жанат. Ксенон дагы бул жерден бир реклама экен, негизи галоген мындай мутный жанбайт. Галоген дагы ушулардай эле яркий жанат. Болгону сары жанат, көк жанат, ак жанат. Бирок ар кыл светке өзгөртүү да болот. Өздөрүнүн цветтери ошондой. Эми LED'тин мисалы арзаны, кымбаты, көгү, агы, сарысы ар кыл бар да. Ксенон да ошондой. Көгү, агы, сарысы бар. Яркийи бар, мутныйы бар. Галогендин дагы сапаты жакшылары яркий жанат, ак жана турганы бар, сары жана турганы бар. Кызылчы жана турганы бар, түрлөрү көп. Булар бар эле бул светине карап эмес, лампочканын түрүнө карап таанылат да. Таанылат. Мына бул жерге карап тааныйсыңар. Эми азыр ар бирин көрсөтүп беришке аракет кылам. Эми бул жерлери окшош эмес болуп тургандыгынын себеби бул H4 деген лампочка, бул D2R деген лампочка. D2R, D4R, D4S, D2S деген 4 эле лампочка бар. D1S деген бар, D2S деген, D1S, D1R деген да лампочкалар бар. Общий примерно 5-6 эле түрү бар. Но бардыгы
заводской ксенонун өзү 5-6 эле түрү бар. Бул светодиодтун болсо, мына галогендин канча түрү болсо, мына H1, H4, H3, H7 дегендей бардык түрү бар. Себеби галогендер в основном бул заводской болбойт, бул кошумча аксессуар, өзү заводской мына экөөлөр. Ушул мунулордун ордуна түшөт. Мисалы LED бар, мындай D2R стилде LEDтер бар. Түшүндүрүп атамбы? Булардын номерлерин жатташ керек негизи. Жакшы болот өзүңөргө. Анан Kelvin'дери, ваттарын милдеттүү түрдө жатташ керек. Эмне үчүн десеңер, мисалы түшүнүш керек да, кандай ваттагы лампочка яркий жанат, кандай ваттагы лампочка мутный болуп калат, жакшы түшүнүш керек. Эми ваттар боюнча автомобильный лампочка номер деп айтпаса керек эле. Так. Азыр номерлер чыгартырмын. Башка эле десең көрсөтүп туруп болдубу? Мынакей номерлер тугандар. Маркировка деп айтат экен да. Мынакей, мен силерге айткан лампочкалар. H4 деген лампочка мынакей ичинде 2 спираль турат. Аны капталынан болгон үчүн нар жагында дагы бир контакт көрүнбөй калды да. Бул H7 деген 2 контакты болот, 1 эле спирали бар. H3 деген 1 спирали болот, проводтуу болот. H2 деген бул почти редки жок койсап, H1 деген көп кездешет. Бир контакты болот, 1 эле спирали болот. Андан кийин бул H4'түн эски машиналардагы версиясы азыр жок, мындай жок. Бул эски тоже эме номер R2 деп турат. Негизи булар контакттары H4, бирок стилдери бөлөк. Мынакей карасаңыздар. Бул жери бул контактка окшош эмес да. Булар азыр экөө жоголуп кеткен, мындай контакттар жок. Эми бул лампочкалар мен силерге бая 21 ватт деп айтып берген лампочкалар, передний алды артындагы лампочкалар. Мынакей 21 ватт поворотниктики, бул дагы бир контакт, байкаңыздар, мына ичинде 1 спираль. Бул 2 контакт, мына шишкасын карагыла, бул жерде 2 спираль турат. Эми ушулардын караңыздар, сокольный, бессокольный болуп экиге бөлүнөт. Бул сокольный менен бессокольныйдын айырмасы, сокольныйда артында мындай темир болот, бессокольныйда мына ише, анан артында мына ише, артында 2 зым болот. Түшүндүңүздөрбү? Ушунун чоң эле болот да, мындай айтканда мындайдын, мындай көрүнүштө мындай чоң болот, 21 ватт болот алдагы. Эми кичинекей лампочканын түрлөрү. Мисалы, бул чоң лампочкалар, поворотник, подфарник, задний стоп лампочкасы, бул жерде мынакей кеттик. Мынагы подфарникке кетет. Шит прибордун, эски машиналарда шит прибордун ичинде ушунда турат. Андан кийин мындай Mercedesке атайын 4 ватт, 6 ватт, 16 ватт, 12 ватт деген Mercedesке атайын сокольный кетет, өзгөчө болот. Анан 5 ватт мына баягы климат контроль, печка управлениялары ичинде мындай лампочкалар турат. Андан да кичинекей баягы печканын ушкаларында, мелкий жерлерде T5 деген лампочка турат. Булардын негизи өздөрүнүн номери бар, T5, T8, мынунун мындай бар, T10 деп коет. Размерлери. Одноконтактный, двухконтактный деп коет. Бунун мындай лампочкасынын баш кичинекей бар, малыш деп коет. Бул лампочкалар менен таанышуу. Буларды интернетке кирип, беймарал өзүңөр өз алдыңарча таанып, жаттап, жакшылап үйрөнөсүңөр. Эми LEDтер дагы мисалы, LED лампалардын бардыгы сөлөкөтү окшош болот, болгону күйө турган жери спираль эмес, LED болот. LED деген ошол платада турган газовый система.
Түшүнүп алдыңбы? Ксеноновый деген ал башкача болот. Азыр мен ксеноновый блок лампочканы көрсөтөм. Мынакей табигый светтер мындай. Бул просто тунук эмес экен, мен ошон үчүн көрсөтө албай атам. Азыр галогенди бүтүрүп алайын да мен. Мынакей. Туугандар, ушул жерде карайбыз. Мен силерге айтып бербедимби азыр? Мына малыш деген лампочка болот. Малыш. Ваты 5 ватт экен. Бул 2 контакттуу лампочка. Спираль 2 болот. 21 ватт болот. 5 ваттан 21 ваттка чейин болот. Бул 1 контакттуу лампочка 21 ватт болот. Мен муну адаш айтып алдым. 5 ватты кичинекей, 21 ватты чоң болот. Ичиндеги 2 спиральдин номерлери. Спиральдин калыңдыктары да, требования питания. Вот мына 1 контакт 21 ватт болот. Бул жерде ватт дегенде мына спиральдин жоондугу айтылат да, канча ток сурайт. Бул 21 ватт. Мына япошка деп айттым го силерге. Ушул эле лампочканын 5 соколу. Бул япошкаларга чөт. Мына байкаңыздар. Бул дагы 21 ватт. Мына bundan айырмасы, мунун арты темир, бунун арты иши болот. Ушу прямой чыккан темирди эле зымды кайрып коет да. Бул 2 контакт, бул 1 контакт. Мына 1 контакт, мына 2 контакт. Байкап атасызбы? Мына мисалы 1 контакт болгон сары. Өз ошо 1 контакт, 2 контакт эле болот. Болгону япошка, сокольный деп коет. Соколь, без соколь деп коет. Бул дальше груша деп коет. 18, 16 ватт, 18 ватт боло берет. Бул көбүнчө передний подфарниктерге, задний туманниктерге, короче, өтө яркий эмес, бирок өтө мутный эмес, средний жерлерге ошо груша деген лампочка коюлат. Андан кийин эле мен силерге айткан Т10 деген. Мына номерлери бар дебедимби? Т10 ватт требованиясы 5 ватт болуп, 8 ваттка чейин болот. Т10 деген мунун размери. Т15 деген мунун размери. Дальше булар номер менен кетет. Түшүнүңүздөрбү? Кээ лампочкалардын өз номерлери бар, өздүк номерлери бар да. Мисалы Т10 десе адамдар бар муну түшүнөт. Т10'ун сарысынан бери, Т10'ун көгүнөн бери, Т10'ун агынан бери. Мына сарысы дагы бар, көгү дагы бар, кызылы дагы бар. Мунучу, мисалы, сырты. Мынанын дагы сарысы дагы бар, көгү дагы бар, ушундай да. Ар бир лампочканын ар кыл светинде алса болот. Мисалы, ал эмнеге керек десе, мисалы передний поворотникке сары саласыздар, задныйга сары саласыз. Бир эле контакт болот, ошондо мындай сары саласыз. Кээ бир кунабалардын боковойунда катафот болот. Катафот деген мен туура эле айтам баягы, боковойунда жарык берет го, кечинде жанынан өткөндө. Ошонун ичиндеги лампочкалардын свети кызыл болуш керек, аңгачы сары болбойт. Ошон үчүн аны кызыл лампочка салышат. Анга Т10 түшөт, кээде Т5 түшөт, ар кыл болуп калат. Ошон үчүн булар свет ар башка боло берет. Болгону биз мына Т1 контакт, 2 контакт деп эле түшүнүп алсак болду. Ваттары мына заводской ваттары мына Т5, Т21. Эгер bundan ватты бөлөк болсо, контакттары эритүүшү мүмкүн. Буларда өз усиленный, заводской деп айтылбайт. Ошо бир эле ватта боло берет. Болгону ар машинанын ваты ар башка болушу мүмкүн. Лампочкасын карап, ошондой образецтеги лампочка коюш керек. Эмне үчүн? Анын ошол ваттары эсептелип, ошонго жараша реле предохранитель коюлган. Анан дефект лампа ошону эсептейт. Эгер андан аз болуп калса, дефект лампа болуп, машинанын бир лампочкасы жанбай калды деген ошибка чыгып калышы мүмкүн. Шит приборгочу. Так. Галогендер боюнча так. Галогендер боюнча галоген лампочка боюнча вопрос жокпу? Галоген деген кыскасы спиральдуу лампочкалар. Жөнөкөй простой спиральдуу лампочкаларды галоген деп айтат. Эми ксеноновый фарага кеттик. Мына мен силерге айткан кызыл лампочкалар. Ксеноновый блок и лампочка. Ксеноновый блок деген туугандар. Атайын өзүнүн блогу болот. Ошо блоктон чыккан чыңалууга туруктуу лампочка болот. Мынакей. Мисалы, бул универсальный блок менен анын лампочкасы. Байкап турганыңардай, мына блогу, бул лампочкасы. Бул лампочканын могул жердеги размери баягыдай эле H1, H3, H4, H болуп өзгөрө берет. Бирок мына жана турган жери ксенон. Ксенон деген
атайын блок болуп, бул жака 12 вольт плюс-минус келет. Ошол кирген ток бул жерде чыңалып, ваты 6000 кельвинге чейин, 8000 кельвинге чейин чоңойтулуп берилет дагы. Ошол чыңалган шокерный, шокерде басканда искра чыгат го. Ошондой искрный питание бул лампочканын мына эки зымы бар. Лампочкага кирип келет дагы. Бири лампочканын бул жагынан, экинчиси нар жагында зым бар. Зым менен бул учунан келет дагы. Ортосунда учурашат. Ортосунда учурашкан жеринде аба жок. Аба жок жерде любой нерсе учурашканда анын чагылышуусу жөнөкөй аба бар жердегиден караганда бир топ яркий болуп кетет. Ошол яркий ошол ичиндеги басым же мунун чыгарган тогу ваттар менен эсептелип турат. Мисалы, заводской 35 ватт 4300 кельвин болот. Кельвин деген ошо чыңалып чыккан токтун күчү. Мындай айтканда, биякта туугандар 12 вольт келип атабы? 35 ватт келип атат. Бул жака ошол 1000 эселеп чоңоюп чыгат. Түшүндүңүзбү? Bunun içi как сварочный аппарат сыяктуу. Сваркага 220 кирет дагы, сварканын питанияны чыңалдырып, бири-бирине реакция бере албай турган деңгээлде чыңалдырып берет да сваркачы. Ошонун себебинен электродду ортодо күйгүрүшөт. Бул дагы ошондой. Ток келет, ичинен чыңалат, чыккан ток бул жерде учурашканда чагылган сыяктуу бири-бири менен замыкание берет да. Мындай айтканда, токту бири-бирине тийгизсең от чыгат го. Ошентип бири-бирине тийип замкания болгон жерде токту үзбөй бергенде ошол жердеги замкания даимий күйүп туруп калат. Түшүндүрө алдымбы? Аба жок болгон үчүн ал канчалык токту үзбөй берсе ошончалык яркий болуп бир темпте кармап берет. Эми бул универсальный, мисалы LED лампаны алып туруп, ордуна ушундай лампочка коюп болот да. H4'тü алып туруп, H4'тун ордуна биксенон деп коет. Биксенон менен ксенон айырмасы, биксенон деген 2 контакт, ксенон деген 1 контакт. То есть бир эле положениеде жанат да ксенон. Мына мисалы ксенон мына блокко питание берип, бири-бирине уласа жанат, болду. Положениеси өзгөрбөйт. Биксенон деген жандырасын, дальний кылсаң, мына щелчогу чыгып кайра кирет да, мындай. Дальний, ближний болот да, мындай айтканда. Экөөнүн айырмасы ошол. H1'дин ордуна мына H1 экен мисалы. Ушуну H1 лампочка турган болсо, бир машина H1'ди алып туруп, ордуна муну салып, артына блок монтаж кылып, ошо лампочканын артына келген эле питанияны нол жерге улап коебуз. Болду. Көк жанып калат. Ксенон болду. Түшүндүрө алдымбы? Ксенон ушундай. Эми штатный кандай болот? Түшүнүктүү эле болот ал? Ошондо бүгүнкү бензин. Эми заводской ксенон деген туугандар. Мындай болот. Ксеноновый лампочка артында мына зымы жок болот. Bunun ушул биттин 4 номерде болот. Мисалы D4S, D4R, мына байкаңыздар. D4S көрдүңөрбү? D4S. Ушул жерде D4R деген да бар. D4R менен D2R'дин мына ямкасын көрдүңөрбү? Мына ямочкаларында разница болот, түшүндүңөрбү? Атак калган размерлери бирдей. Болгонун жеринде. Эми бул жерде 4300 кельвин дейт. 4300 кельвин деген заводской. Дальше 6000, 8000, 1000, 1200, 1500 деген кельвиндер бар. Ошо кельвиндер өзгөргөн сайын ар кельвинде мына палочкасынын свети өзгөрөт. Түшүнүсүңөрбү? 6000 кельвинде свети башка, 4300дүкү башка. Түшүнүсүңөрбү? Мына боковойунда зым чыкканда ошо зымга атайын мындай сыртынан зымга таасир бербей турган баягындай коюп коет. Защитник. Ошол защитасынын сыртындагы свети башка болот. Түшүндүрө атамы? Эми бунун ушул эле битте D2R, D2S деген бар. Ошондо 4 номерлүү болот. Заводской мындай лампочкалар. Анан дагы бир видео бар. Өтө аз кездешет. Ксенондор жөнүндө сүйлөп атам. Мынакей. D1R, D1S деген. Ушундай лампочка бар. Бул артында блок питания менен лампочка чогуу болот. Түшүндүңөрбү? Патрон менен чогуу, мына жерге гнездо сайлап.
Bunun da içinde blog var. Так. Артында мына блокторго келе турган болсок да, мына лампочка бар го. Бая айтып кеткендей эле, мына мисалы мыногу 9006 мына стиличи ошол лампочканын ордуна түшөт. Бирок мына жана турган жери ксенон, мынакей мен айткан палочкасы, мынаяктан келген питаниясы мына домпоктун ичинде учурашат. Мына обычный иши. Мына атайын баягы бул пластмасса эмес, бул баягындай. Баягы эски плиталарга чопо колдонулат эле го, чопо. Чопо сыяктуу материал жылуулукка эрибейт да. Труба абалда болот, ортодон зым өтөт. Бунун эч кандай функциясы жок, болгону зымды страховка кылып берет. Мына өтө чоң температурада сыйт да. Ошо температурада зым зыян келип, эрип же үзүлүп калбаш үчүн сактайт. Калгандары пластик кармап бурай турган плюс-минус келет. Эми бунга уже блоктон келген питание келет. Бунга келген питанияны контролькамен текшере албайбыз. Любой контрольканы күйгүзүп коет. Тестер деген күйгүзүп коет даже. Ошон үчүн бул тестер 1000 ваттка чейин да текшерет да. Бул 1000ден да 6000 бу. Аны текшере албайт. Так. Заводской блокту бир көрсөтүп коеюн. Заводской блок туугандар. Мындай болот. Фаранын астына катат 4 саморез менен. Бул дагы заводской эмес экен. Окшош экен, просто мындай саморез менен фаранын астына катып турат. Ошол каткан жеринде эле тешигинен мына зымы кирет дагы лампочканын аркасына каткан болот. Түшүндүрө алдымбы? Негизи түшүнүктүү эле болот абы мага. Кайра кайталап атат. Анда LED көтөйлө. Автомобильный LED лампочка. LED лампочка деген туугандар, булардын түрлөрү аябай көп. Караңыздар. Бул мисалы без вентиляторный LED лампа. Бул мынау кабыргалары менен мызайт. Бул вентилятор бар LED лампа. Артында кадимкидей вентилятор бар. Бул арзаны. Бул кымбаты. Bundan да кымбаты бар. Эми LED лампанын түрү аябай көп. Бунун аркасы, мына мисалы, бул H11 деген лампочка LED. Bunun belindeki lampoçkaların razmerleriyle bir değil mi? Buralar tarafından şey. Болгону бул артындагы мызаткычы менен бул жериндеги лампочканын стилдери өзгөрө берет. LED бардыгында мындай сары жери болот. Мынакей. Мында дагы бар, мында дагы бар. Көрдүңүздөрбү? LED аттуу мына ушу LED деп мына ушул айтылат. Газовый лампа деп коет муну. Газовый лампа электропитание менен газовый лампанын чагылышуусунан жанат. Мынакей сары ушулар LED деп ушуну айтат. Мынакей бунун артында мына вентилятор бар. Бунун артында да вентилятор бар экен. Мисалы, мунун артында вентилятор жок, мына кабырга. Түшүнүңүздөрбү? Ар LED жаратуучу фирмалар ар кыл стилди колдоно берет. Бирок мына белиндеги размерлер өзгөрбөйт. H7, H1, H3 өздөрү ойлоп таап H4 дейт, мисалы H5 жок эле цифраны ойлоп таап албайт да. Ошо бар эле фараларга жасай беришет. Булар эч кандай блок слог жок. Өзүнүн блогу бар мындай, бирок бул ошол стабилизатор типа как стабилдештирип берет. Келген токту LED өтө чувствительный болгон үчүн токту стабилдештирип берет. Мисалы, кээде печка жакканда ток азайып эме болсо, мисалы, ошол токту стабилдештирип берет LEDке ылайык кылып. А так LED просто так ошол 12 вольтко өзү прямой 12 вольтко жанбайт. Өзүнүн атайын ошол чыңалууларын азайтып бере турган өзүнүн ичинде микро запчастары бар. Бирок атайын бир целый блок коюлбайт да. Өзүнүн артынан чыккан зымга эле уланып, себеби LED но фараларга обычный үйдө светтелген колдонулат да. 220-ны ушул LEDтин чыңалуусуна өзгөртөт дагы 220-га коюп берет да. 12 вольтту LEDтин чыңалуусуна өзгөртүп туруп 12 вольтка коюп берет, 24 га коюп берет. Түшүндүрө алдымбы? Бул газовый LED деген уже бардыгына кете берет да, мындай айтканда. Бул ошону вольтторго стабилизаторлору коюлат. Так. Бая айтып кеттим, буну болгону мына H4 мынакей караңыздар, 3 текилдүү. Муну байкасаңыздар мына. Бая H4-тун артын тааныйбыз да, 4 канаттап. LED монтаж кылат дагы ошо артына сайганы ыңгайлуу болсун деп зым менен чыгарып коет да болгону. Мына. Түшүндүңүздөрбү?
мына артындагы батпайт го десеңер, мына буралып чечилет. Биринчи мына коёсуңар, мына жалтырак серый жер зымы ушул наркы баковойдан чыгып турган болот. Муну беймарал зым менен катырып, кайра артынан резьба менен катырып коесуңар. Бул ысып кеткенде бул муздатып турат. LED ошондой болот да. LED боюнча вопрос жокпу? Болду. Анда так. Кандай түрлөрү бар дегенге кеттик. Канча вольт болот? Биз 12 вольт машинаны өткөндүктөн 12 вольттун өзүнүн лампочкалары бар, 24'тün өзүнүн лампочкалары бар. Ксеноновый деле, ледовый деле экөө бирдей. Кээ бирки азыркы ледтер 12ге да 24ке да күйө турган болуп чыгып атат. Атайын ушундай стабилизатор менен. Галогеновый лампочкалар 12 вольттук өзүнчө болот. То есть номерлер ошол эле номерлер. А спиралинин жоондугу ваттары 12'ники башка болот, 24'түкү башка болот. Мен 24 жасабаган үчүн анын ваттарын жатка билбейм. 12'де ближний дальний фаралардыкы 55 ватт болот. Кээ бирки машиналардыкы андан бир аз азыраак болушу да мүмкүн. Бирок в основном 55 ватт болот. Блок ксеноновый фаралары 35 ватт болот. LEDтерди заводской LED жок. Азыркы мезгилде LED өнүгүп, био линза деген нерсени жаратышты. Ал жаңы эле чыкты. Алардын ваттары боюнча жакында толук маалымат беребиз. Фара жасоо боюнча өзүнчө бир сабак кылам, ошондо түшүндүрүп берем. Био LED деген ошо LEDтин жаңы версиясы. Азыр эң акыркы үлгүдөгү машиналарга био LED, умный фара деп ушундай жаңы фаралар иштелип чыгып коюлуп келип атат, бирок текшерүүдөн өтө элек. Мисалы галоген менен ксеноновыйдын бул убакытка чейин көп жылдык историясы бар, көп машиналарда коюлган. Алар да ишеничтүү. Био LED аябай кымбат болот. Биринчиден андай коюлган фаралар жок эле дегенде 20 000 сомдон башталат да, базардагы баасы. Ал фараны заказ менен келет. Био LEDтин деле базардагы жөнөкөй эле арзан эле био LED дагы 15 000ден башталат. Ошон үчүн био LED азыр жаңы чыккан үчүн өтө кымбат. Бирок жарыгы азыркы күндө эң алдыга чыкты. Мисалы био LED деген азыр анда көрсөтүп берейин. Автомобильный биолента. Так, биолента деп койду. Биолинза. ГВТ'si мынандай болот. Бул силерге примерно бунун размерлери, ГВТ'si ар башка боло берет, бирок биолинза LEDтен эмне айырмасы бар? Бунун ушул баягы LED мына ушул лупанын артында. Лупа дагы да чыңалууну чоңойтуп берет, анан кийин артында атайын өзүнүн радиатору бар. Лампочкасы алмашпайт. Түшүнүп атасыңарбы? Ушул линза, пинза полный алмашат, күйүп калса. Анан мунга муну алмаштырыш үчүн целый фара чыгарылат. Целый фара чыгып бампер чыгарылат. Мындай айтканда бул азыркы жаңы машиналар ушул стиль менен чыгарып атышат. Бундай негизи бунун түрү көп. Буну торпуштук, тоголок ар кыл кылып чыгарса болот. Машинаны кааласа ар жерине тизип узун кашка окшоп чыгарса болот. Бирок негизи линза болот, артында LED болот да, охлаждениясы менен болот. Андан кийин мынакей түрлөр силерге. Булар түрлөрү аябай көп. Анан универсальный биолинзалар бар. Мынакей универсальный, мынакей насадкалары H4-кө, H7-ге түшүндүрүп атамбы? Ар кыл фара түшкөн машиналарга ичине ачып, закка жедирбей эле мунуларды катырып туруп, H4 лампочканы алып туруп, ошондон ордуна катырып коет. Эми айтор бунун түрү көп. Бирок ошо биолинза деген нерсе LEDтин жаңы версиясы да, мындай айтканда. Анан фаранын эки стили бар. Линзовый фара, простой фара. Фаранын өзү ичиндеги баягы жалтырагы бар го, отражениясы боюнча эки стиль бар. Линзовый, анан простой. Отражение, простое отражение, линзовое отражение. Разница. Бул боюнча мынакей туганда. Мисалы бул
ушундай түшүндүрүптүр, мен мындай түшүндүрүп берейин туугандар. Жөнөкөй фара ушул жерден баштап чыңалып, ушул сыртка толук чыгат. Линзовый деген жарыгы ушул жерден линзага эле берет, линзадан дальше чоңоюп чыгат. Түшүндүрө саларбы? Бирок бул линза бул жактан келген нерсени 2 эсе же 3 эсе күчөт бергендиктен жөнөкөй фара караганда бунун жарыгы бир кыйла күчтүүрөөк. Түшүндүрө атамбы? Мен азыр ошону бул жакта картина менен фара отражения, простой фара и линзовый фара разница. Фара мен де түшүндүрөйүн, мен жазбай калыптырмын да. Простой фара деген туугандар, мына простой фара. Ичи просто отражение болот, ичинде лампочка болот, ошол отраженияга лампочканын жарыгы уруп, андан кийин сыртка чыгат. Бул простой фаралар. Линзовый фара дегенибиз, мынакей линзовый фаранын ичинде мына байкасаңар, линза турат. Мына бул жагы простой, бул жагы линза. Түшүндүңүздөрбү? Линзовый фаранын артында деле аш чети тура берет. Линзовый фаранын артында деле аш бир тура берет. Түшүндүңөрбү? Анын артында лампочка башкача болбойт. Болгону стиль да бу. Без линза, линза менен. Линзовый тез бузулат. Простойлор көбүрөөк жүрөт. Бирок простойдун линзага караганда бир аз жарыгы азыраак болот. Мына мисалы Мерседестердин, мына жаңы Мерседестерде линза коюлуп чыккан, эскилеринде простой болгон да. Мынакей простой. Мына көрдүңүздөрбү? Без линза, андан кийин линза менен чыкты. Бирок булар дагы деле жарык берип жүрөт. Булардыкы жарык бербей калды. Себеби бунун өмүрү кыска. Линзанын иштөө мөөнөтү, гарантиясы азыраак да. Жөнөкөйлөрдүкү көбүрөөк. Так, фара боюнча түшүндүкпү? Стиль боюнча. Андан кийин болт түшүндүк. Кандай убакытта алмаштырабыз? Негизи фараны кандай убакытта алмаштырабыз? Негизи заводдун берген гарантиясы боюнча лампочка эгерде өзүнүн айтылгандай генераторлор жакшы иштеп, аккумуляторлор жакшы иштеген болсо 5 жылга чейин чыдайт лампочка. Өзү 3 жыл деп айтылат. Аккумулятордун өмүрү менен бирдей болот да. Аккумулятор канча жүрсө, бул дагы ошондой жүрөт. Жакшы жүргөндөр 10 жылга чейин жүргөндөр бар. Кээ бирки унааларда 10 жылдан бери алмашпаган лампочкалар бар да. Бул эми чыгарган фирмаларга дагы байланыштуу болуп кала берет. 3 жылдан 5 жылга чейин. Мен азыр үстүндөгүн окуй берип турмун да, бул деген да эми окуйбуз. Негизи азыр дальний ближний фара боюнча өттүк. Ошонун ичинде галоген, ксенон, LED баардыгын өттүк да туугандар. Кимге түшүнүктүү болду? Мен азыр өйдөсүндөгүнүн гарантиясын окуй берип. Ближний, дальний деген жөнүндө түшүнүк, ичинде фара жөнүндө общий понятие кетти да. Эми ближний менен ближний менен дальнийдин айырмасын бай айттым, Ближний жакын жерге, дальний алыс жерге. Ошол эле лампочкаларда болот. Эми анын деле эч кандай кыйын жери жок. Андан кийин туманка. Туманка деген машинанын эң астыңкы бөлүгүндө жарык берет. Жерге эң жакын болот. Туман болгон мезгилде тумандын жарык берүүсү туурага эмес, эки капталга болот. Жолдун бул четине, жолдун бул четине. Туман катуу түшкөндө жер фара бийик болгондуктан туман менен чагылышат дагы жерди көрсөтпөй калат. Туманка деген жерге жакын болот дагы, туман канчалык коюу болсо дагы ал жерди жарытып, жерди адам көрүп турат, жерди. Туманиктин жарыгы көп адамдар алдыга туралай берет. Туманиктин ал помогатель фара эмес ал. Ал противо туман. Туман болгондо жагылат. Жерге эки бурчка жанып турат. Бир жагы бул жолдун чекесине, экинчиси ортодо полоса бар го, белый, ошонго жанып турат. Машинанын артында дагы противотуманка болот.
водитель кайсыл жагында болсо ошонун артында болот. Подфарник стоптору жанында эле болот. Өтө яркий жанат. Противотуманканы жакканда кызыл жанат, бирок обычный подфарник стопторуга караганда өтө яркий болот. Артынан келген машинага бар экенин эртерээк яркий болгон үчүн обычный подфарниктен 2-3 эсе яркий болгон үчүн эртерээк белги берет да. Түшүндүрө алдымбы? Туманканын иштөөсү подфарник сыяктуу эле болот. Подфарниктин жанында бир атайын передний, задний туманниктин атайын включатель болот. Передний, задний противотуманканын өзүнчө релелери болот. Кадимкидей эле фараға окшоп монтаж болот. Лампочкалары дагы аларга көбүнчө H3, H1, H11, 880, 881 деген лампочкалар кетет. Бардыгы эле машинага бирдей. D2R, D2S дегендер алар ближний дальнийлери кетет, алар ылдыйга кетпейт. Так, андан кийин задний стоп, задний ход. Задний стоп деген биз баягы педальды тепкенде артында жанган тормоздун лампочкалары. Аны кандай иштейт? Мен аны чийип эле берейин, оңой болсун. Задний стоптун лампочкалары артында 2 штук болот. Подфарниктерге кошумча эле. Так, биздин педальдын бул жеринде бир датчик турат. Качан тормоз кой берилген убакытта тормоздун бул жеринде ошол педалдын ашык-машыгы жана бул жерде мындай пружина болот. Даимий пружина. Тормоз тепкениңизден кийин кой берсеңиз кайра пружина өз калыбына келет. Качан тормоз өз калыбында турганда бул жердеги датчик ортосу үзүлүп турат. Мындай кылып түшүндүрүп берейин. Азыр бул жерде артында мындай телпеги бар. Ошо телпегин эмнеде бир контакт бар. Мынакей. Ушул контакттардан бул жака зым чыгып турат. Эми азыр караңыздар, бунун артында эмнеде пружина бар. Тормоз кой берилип турганда могу пружина тарткан үчүн могу датчик дакас ылдыйга түшүп турат, туурабы? Азыр дакас өйдө турат да, теге жок. Наоборот иштеп экен. Датчикти тура эмес чийип койдум. Азыр башынан чийип берем датчикти. Наоборот иштеп экен. Бул жерде баягы эле ножкасы, так. Потом на ножка. Бул жерде тормоз тебилбей турганда. Бул жерде 2 контакт мынакей. Бул жерде 2 контакт. Мына болсо учу мындайдан келет. И мындай болуп турат. Мына жерде пружина бар. Эми азыр караңыздар. Эми мына 2 контакт мындайдан эшикке чыгат. Артында 2 контакт болот. Данное время ортосу үзүк. Эгер муну тепсе, муну ылдыйга түшсө, 2 контакт бириктирип, бирөөсүнөн постоянный плюс келип турат, экинчи жагынан стопко кетет. Стопто 2 лампочка болот. İçinde 2 spiral болот. İçinde 2 spiral var. Но biri подфарник. Bunun da birisi подфарник. Bu постоянный масса. Birisi naki şu gelet naki. Birisi подфарник жакканда жанат, ошо бир эле контакттуу лампочкада 2 контакттуу лампочканын бирөөсү подфарник болот, экинчиси стоптон келген питание болот. Тормоз тепкенде бир жагы массада постоянно турган болот дагы, экөөнө тең бир убакытта плюс келет, эки жакта тең. Подфарниктен 2 эсе яркий, 2 эсе эмес, азыр айтып берем, 4 эсе яркий болот. Ал подфарниктин лампочкасына 4 эсе яркий жанат. Ошондо бир эле лампочка, жанып турган лампочка мындан 4 эсе яркий жанганда арканкы тормоздун белгисин берет. Качан тормоз тепкенде. Но датчикти жакшы чыга албай калдым. Мындай болот, туугандар, чоңуп чейип берейин. Мындай болгон контакт ичинде ортосунда мындай өзүнүн кирип чыга турган, кыймылдай турган пластик болот, поршун.
пластиктен. Ушул тормозду сиз тепкениңизде ылдыйга түшөт, тормоз кой берсе, муну кайра ордуна киргизип коет. Ошо ордуна киргизгенде бул жерде бунун мындай контакт болот. Üstünde prужина Тогот көрүп турган да бул, Бул жерде пружинасы болот. Пружина буну дайым ылдыйга басып турат. Ылдыйга басып турган менен буну ылдыйдан тормоз токтотуп турат да. Тормоздун рычагычы. Рычаг буну дайым өйдө көтөрүп турат, пружинаны басып. Качан тормозду ылдыйга басканда бул пружина, бул контакт ылдыйга түртүп салат. Ошо түрткөндө бул жерде бир контакт турган болот. Бул контактына даимий плюс келет, bundan кетет стопко. Плюс кетет. Эми ушул контакттын автомат коробкаларда ушул 4 контакт болот. Тормоз тепкенде ушул стопко отдельно контакт, анан скоростун рычагына отдельно дагы бир контакт питание чыгарат плюс. Ошондо анга отдельно плюсовой келет, тормозго отдельно плюсовой келет, чыкканда да эки башка быкыттан чыгат. Бул эки контакттуу датчик болуп атпайбы? Автомат коробкаларда 4 контакт болот. Экөөсү баягы автоматтын рычагын тормоз терип туруп басса жумшайт го. Бири ошого, бири стопко. Түшүндүрө алдымбы? Автоматтарда, механикада эки контакт болот. Лягушканы түшүндүкпү? Тормозной задний тормоз бардык машинада ушундай болот. LED болобу, простой болобу бирдей. Болгону ошол LED болсо лампочкасы өзгөрө берет, бул жагы ошол бойдон кала берет. Педалында бардыгында эле тормозной лягушка бар. Артында бардыгында эле эки лампочкага бир кетет. И предохранитель бул жерден чыккандан кийин эмес, келген плюсовойго коюлат. Түшүндүрө алдымбы? Bundan daha başka neyse çiğpirim. Emi задний ход. Задний ход деген biz скоросту аркага салганда артында лампочка жанат го. Ошол нерсе. Ал датчик кайсы жерде турат? Ал датчик коробкада турат. Коробкада турат, эки зымдуу болот. Эки провод болот. Көбүнчө. Анан кээде селектордо болот. Селектор деген баягы D, R, S, L деп которот го. Ошол селектордун өзүндө да болот. Эми задний ходдо деле баягы эле ошол эки лампочкага одновременно питание барат. Бир контакттуу лампочкалар болот. Булар экөө биригет дагы кетет ошол эме бияка питание келет. Булар лампочкалар. Так, биздин задний лягушка кандай болот? Коробкада катып турган болот. Коробкада катып турган болот. Коробканын üstünde эки штекер. İçinde датчик баягындай эле. İçinde bunda да поршун болот. Коробка задныйга салынбай турганда бул контактты дайым басып турган болот. Задныйга салганда ямочкасы болот. Муну кнопкасы ямочканын ичине түшкөндө бул жерде контактты баягы тормозной лягушкага окшоп кошуп берет. Мисалы түшүндүрүп берейин. Bunu daha çömçeğine sizlerge düşürüz olsun. No koробканын üstünde датчик bolt, bolt özü, bolt katıp durgan bolt, boltun üstünde eki tarçayt etip turat, kontagı. Aslında oşol motorga girgen jeri, rычаг, резба резба болот. Ошонун ичинде учунан поршун чыгып турган болот. Ошо поршуна кирип чыгып турат. Азыр мисалы коробка эгерде 1, 2, 3, 4, 5, 6'da жүргөндө bu kontaktı daimi basıp турат. Аркага салганда гана, ошо аркага салганда бул рычаг ылдыйга түшөт. Түшкөндө баягындай эле булардагы нерде контакт бар. Бул жерде эки контакт бар. Бир контагы мынга уланган, экинчи контагы мынга уланган. Бирөөсүнө daimi плюс келип турат через замок. Скорость рычагды аркага салганда бул контакт ылдыйга түшөт. Бунун да бул жерде пружинасы бар. Эки контактты бириктирет. Bundan задний бунун плюс-пайда bundan чыгып, мынга кетет плюсовой. Түшүндүңүздөрбү? Түшүнүктүү болду, задний ход. Бардык машинада ушундай болот. Эч кандай айырмасы болбойт. Кээ бирки машиналарда селектордо болсо, селектордон питание чыгат. Башка эч кандай айырмасы болбойт. Ушундай датчик болот, датчикти коробканын үстүнөн табасаңар, Google'га жазсаңар, любой машинанын эмеси бар. Задний
лягушка десеңер эле задний лягушка, тормозной лягушка деп, лягушка деп эле ошол сөздү жаттап алсаңар, тормозной, задный деп. Так, андан кийин кеттик. Андан кейін задний ход, задний туман кетти, номерное освещение. Номерное освещение обычный эле лампочкадан болот. Кээинки машиналарга Т10 деген лампочка кетет, кээинки машиналарга простой лампочкалар кетет, аны азыр көрсөтөм. Лампочка, номерное освещение. Мына туугандар. Кээинки машиналарга мындай лампочка кетет. Кээинки машиналарга мындай лампочка кетет. Эки жагы контакт, ортосу лампочка. Айтканда эки мындай контакттын ортосуна кысып коет. Түшүнүп алдымбы? Анан эми ошол лампочкаларга ортосу газовый болуп чыга берет. Түшүндүңөрбү? Размерлери бирдей. Бирок мына LED лампалар плюс-минус тандайт. Бир жагына саласаң жанбаса, мындайына салыш керек. Именно LED тандайт. Простой галогеновый эки жакка тең жана берет. Мындай да жана берет. Бул кичинекей лампочкалардын ксеноновый дегени болбойт. LED простой болот бөлүнүп. LED диод деген болчу эле илгери. Азыр диод жоголуп кеткен. Азыр диод деген лампочка жок. Так, түшүндүк, номерное освещениени. Андан кийинкиси салондогу светтер. Салондогу светтерди бая айтып кеттик. Салондогу светтер ал жаңы машиналарга LED лампа коюлуп келип атат. Лампочкасы алмашпайт, одноразовый. Платага отургузулуп, охлаждениялары менен коюлуп келет. Алардын лампочкалары күйбөй калса, уже ошол запчасть менен силикон алмашып кетет. Просто эскилеринде платада лампочкалар бурамай болчу. Азыр андай машиналар азайып, в основном азыр 70-80% LED лампочка менен келет. 2005-тин үстү, 2010-дун үстү уже бардыгы да LED болуп кетти. Себеби LED дегенди жакшы жери, сиз салонда отуруп, бурап, анын жарыгын төмөндөтүп, максималды көтөрүп, мүмкүнчүлүк бар да. Анан кийин каалагандай светте жанат. Көк десе көк, кызыл десе кызыл, жашыл десе жашыл. Ошонго азыр ыңгайлуу болуп калды. Анан өмүрү дагы өтө узун, мисалы, көп убакытка чейин жакшы иштеп берет. Салондогу светтер, мисалы, мен шит-прибор, климат-контроль и стеклоподъемник кнопкалар жөнүндө айттым да. Салондогу светтер обычно эле сары эле лампочка болот, в основном. Анан кийин светтер кайсыл жерден башкарылат дейт. Светти башкарган жер салондун ичинде гитара деп коет. Гитара деген баягы эмени мисалы да. Гитараны мындай кылышат го. Машинада рулдун артында эки рычаг бар го, өйдөлдүй болгон. Ошону гитара деп атап коюшат. Бир жагы поворотник, анан учун бураса фара жанат, белин бураса туманник жанат, нары түрсө дальний болот. Бул жагында рычагты дворниктики болот. Суу чачканы, биринчи положение, экинчи положение, түшүндүрүп атамбы? Азыр сөйлөкөтүн көрсөтөм. Автомобильный гитара. Мен өзүм гитара деп тааныгам, өзүнүн аталышы болсо керек, как положено. Мен фара, гитара. Гитара деп эле айтат экен элдер дагы. Мынакей гитаралар. Гитаралар эски машиналарда правый, левый гитаралар бир эле болот эле, чоң болот эле. Чоң платада эки жагында турчу да. Жаңы современный машиналарда мындай болот. Фаранын гитарасы өзүнчө, дворниктин гитарасы өзүнчө болот.
азыр мен более подробный жерин көрсөтөйүн. Негизи гитара деп кыргыздар эле айтат окшойт. Мына гитара деген нерсе да лалафон экен да. Өзүнүн аталышы бар. Бирок эми кыргызчасы ошо фараны башкаруучу кнопка деп эле айтылат да. Мынакей. Eski варианттагы гитаралар мындай болот. Көрдүңүздөрбү? Eski анан жаңы стилдеги машиналар да бар. Мисалы келтирейин. Kia Grandeo да мисалы ушундай турат. Kia дагы бир-эки машиналар ушундай турат. Мисалы дейм. Бунун кандай функциялары бар? Мисалы, гитара бул жерден фара башкарылат, бул жактан дворник башкарылат, ортодон сигналдын лентасы коюлат. Шлейф отдельно запчасть, бирок шунга жабышкан болот да. Эми ушул жерден поворот оңго жакса, солго поворот, то есть ылдый каксаң солго поворот жарат, өйдөгө көтөрсөң оңго болот. Дворниктагы өйдөгө кылып же ылдый аркылуу тандай беришет, бирок бир жылдырсаң дворник биринчи положение иштейт, эки жол жылдырсаң тезирээк иштейт, үчүнчү жол жылдырсаң катуураак иштейт. Айтор ушу экөө менен фара, подфарник, туманник, дворник полный управление болот. Сигнал управление болбойт, бирок ошо рульдагы кыймыл болгон учурда үзүлүп калбаш үчүн ичинде лента бар. Кассетанын лентасындай айланып жүрөт. Оңго бурулса да айланат, солго бурулса да айланат. Ошентип ортосундагы зым үзүлбөй руль менен машинага сигнал кылып берет. Себеби руль кыймылдайт го. Ошо кыймылдаган учурда ортодо үзүлүп калбаш үчүн атайын мындай шлейф коюлат. Мынакей. Мына эски жигулевский гитара. Бул механический. Азыркы жаңы гитаралар, современный гитаралар бөлөкчө. Мындай. Мисалы, мына современный гитаранын мойнунда турган нерсе, Сиз качан рулевойлорду чыгарып, ремонт кылганда рульду регулировка кылыш үчүн керек. Компьютер аркылуу регулировка болот да бунун рулю. И рульдун положениясы кандай кетип атат, компьютерга команда берип турат. Түшүндүрүп алдымбы? Мисалы, рульду айдап баратканда кыйшык айдап баратабы, же руль түз турабы? Ошону сигнал берет. Ну, как коленчатый валга окшопчу, эмне датчиги болот. Жана машинанын баягы азыркы машиналарда эме бар да. Полоса датчик бар, мисалы. Полоса датчик рульду бурганда фаранын билесиңерби? Баягы фаралар, рульду бурганда фаралар умный фара деп коет. Ошолор мына ушул менен башкарылат. Умный фараларда көп нерсе колдонулат. Просто современный машиналарда мына ушундай лента коюлганда, ошол лентанын рульдун бурулганын сезип турат да, ошол эмнеге рульдун бурулганда эмне бурулуш керек болсо, ошолорго командалар кетет. Мисалы, умный фараларга мен билген. Андан кийин полоса датчиктерге, радарларга кетет команда. Себеби машина бурулган сайын бурулганда эмне бар болсо байкаш керек да. Мисалы, датчиктагы радары деле и фара деле бурулуш керек. Болбосо ал баллондон сезбейт да, туурабы? Баллондон сезбейт да. Ушул жактан сезет. Бул гитаранын понятиясы да, ушу гитара менен фара башкарылат деп атпайбы? Бунун ичи жөнөкөй эле кнопка. Бир бурасаң подфарникке питание жөнөтөт, дагы бир бурасаң ближнийге, дагы анан нары түртсөң дальнийге жиберет. Ортосунда бир бурасаң передний туманникке жөнөтөт, дагы бир жол бурасаң заднийга жөнөтөт. Эми ар машинада кнопка управление ар жерде боло берет, бирок бир эле кызматта. Гитарада мисалы кээде туманник гитарада эмес, машинанын торпедасында кнопка отдельно коюп калат. Ал өзүнчө стиль да. А так кызматы бирдей. Так. Кайсыл жерден башкарылат деген суроо болчу, а? Ксенон деген эмне айтылды, LED деген эмне, галоген деген эмне, усиление фара деген эмне? Усиление фара менен эмнеге жазып койдум айтайын. Биздин машиналар көбүнчө эле ошо утилизацияга кеткен эски машиналар, бизде көп аябай бардыгы эмес, просто андай машиналар көп. Ошону үчүн утилизацияга кеткен машинанын фарасы иштөө мөөнөтү бүткөндөн анын фарасы слабыйлашып кетет. Вообще эле усиление деген сөз фараны күчөтүү деген сөз да. Мисалы, галогеновый фараны усиление кыламын десе, өзүнүн фарасы 55 Вт,
ошонго 2 эсе чоң 100 Вт лампочка коюлат дагы. Ал 100 Вттты өзүнүн контакттары көтөрө албаган себебинен анга атайын реле монтаж болот. Реле монтаж кылып башка питание алып келет. Более мощныйраак, более түшүнүп өзүнүкү 55 Вттка даярдалган болсо 100 Вттка ылайык ток алып келинет. Ошону өзүнүн питание лампочкасы да өзгөрөт и монтажы да өзгөрөт. Бирок анга атайын готовый реле усилениялар чыгарып койгон. Мисалы мен билген KR усиление, KR деген фирма атайын ушундай усиление чыгарып койгон. Эч жерин кыркпай да эчтекелер бири-бирине сайып усилить этип койгон. Анга аны мен көрсөтүп берейин. Анан кийин ксеноновый менен LED алар тоже усиление болот, бирок аларда бир гана блок менен лампочка алмашат. Мисалы ксеноновый фараны усилить эткенде заводской блок 35 болот, лампочкасы 4300 Кельвин болот. Усилить эткенде мисалы 55 Вт блок коюп туруп 6000 Кельвин лампочка коюп коет да. Өзүнүн нормасына бийигирээк коюп коет. Түшүндүрө алдымбы? Ал өзүнүн мурдакы лампочкасынан яркийраак болуп калат. Кандай түшүнүп атасыздарбы? Мисалы ксенонда да LED дагы дал ошондой эле. Ваты чоңойгон сайын яркийлиги күчөйө берет. Эми ошо баягы LED лампаны койгон KR усиление дегенди көрсөтүп коеюн. Фара усиление реле KR. KR усиление деген туугандар мындай болот. Мындай болот дагы готовый келет. Мынакей массага, контакттарын көрсөтсөм, фаранын H4 лампочка сайылган жери суруп туруп эле бунга саясыңар, bundan готовый питание чыгат. Сразу массага урасыңар, мындай эки реле уже оролгон, готовый келет, бир плюс бар, плюска кошуп койсоңар, массага кошуп койсоңар. Мындай готовый болуп келет да, эч жер кыркылбайт. Болгону баштан штатный иштейкен бунга саясыңар, бул уже питание чыккандан кийин лампочка саяп койсоңар да. Оңой эле бул. Bunun özünün montajı boyunca rele деген сабакта отдельно өтүлөт, ал кийин өтөбүз. Но релелери кантип монтаж болот дегенде ал монтаж боюнча отдельно өтөбүз. Мындай гебетеси, чачылган гебетеси жок экен, мынакей чачылган гебетеси көрсөтөбүз. Жок экен, өтө маанилүү эмес, бул жөн эле аксессуар. Баштан запчасть эмес бу. Просто усиление кылганда кандай усиление кылабыз дегендерге эле. Андан кийин дагы вопрос. Усиление фара деген фара ремонт сырлары. Эми фара ремонт сырлары деген вообще эле машинанын фарасын ремонт жөнүндө да сөз. Эми машинанын фарасы эмнеге ремонт кылабыз? Машинанын фарасы убакыт өткөн сайын ичиндеги отражение күйөт, ичинде айланасында клейлер эскирет, күчүн жоготот, кийин клей сыфаты кетет дагы. Суу кире турган болуп калат, же чаң кире турган болуп калат, ичи отражение ичинде мусор кирип, жарыктыгы слабыйлашып калат. Негизи эле ремонт дегенде биринчи машинанын фарасынын ичин ачып, тазалоо, жууп тазалап, кургатып, бирок баягы хромду тазалаганда атайын өзүнүн жолдору бар. Мындай айтканда аны жумшак губка менен жууп тазалайбыз, андан кийин шамал менен үйлөп кургатылат. Аны тряпка менен арчылбайт. Эгер тряпка менен арчысаңыз, хром чийлет. Шамал менен кургатылат, андан кийин жабарда обезжиривать этилет. Мындай айтканда, колдо дагы май бар да, колуңуз бир жерге тийип калса, кийин жанганда ошол жерлери колуңуздун дактары калып кетет. Колдогу май анга өтүп калат да. Тряпканы атайын обезжиривать этип, спиртпи айтор. Обезжиривать этиран карп, атайын өзүнүн химиялары бар. Ошолор менен обезжиривать этип коет. Атайын ушундай химиялар чыккан. Анан белки стеклону дагы пластиковый стекло и стеклянный болот. Стеклянный полировка болбойт. Пластик полировка болот. Пластмассаны кадимкидей эле наждак менен кырып тазалап, бетки катмарын алып, 2000 менен баштасак мисалы, андан төмөндөп кетербиз. 1,5 менен, 1000 менен, анан 800 менен кылып, то есть мен туура эмес айтып алдым. Крупные 800дөн башталып, шилген сайын, канчалык кир кеткен сайын мелкилап кетербиз.
1,5 миңдик менен шилебиз, яғни 2 миңдик менен шилебиз. Анан уже бети толук баягы колуңуз менен кармаганда сыйдан абалга келип, бирок бетинде мусор калбагандан кийин анан эң жакшысы лак сепкен, прозрачный лак себилет. Кааласаңыз кичине темный кылам десеңиз, кичине каалаган светтеги боек кошуп, анын светин өзгөртүп, ошол светте кылып тонировка сыяктуу кылып чачса болот лакты. Бул эң жакшы заводской метод. Лак кургандан кийин бети шилип полировка болот, ошол эң долгий жүрөт ошол. Анан бизде полировка деп коет, болгарка менен, анан кийин баягы газовый үтүк деп коет. Баягы бууланып, буу менен кыла турган полировка. Булар убактынчалуу. Кааласаңар ошо буу менен кылсаңар, орточо 1 жылга чейин жүрүп берет. Болгарканыкы примерно 5 айга чейин. Максимум 5 ай. Андан кийин кайра саргайып күйүп калат бетки катмары. Ошентип, ошол ремонт процессти айтат. Кайра клейлерин тазалап, клейлерин кайрадан коюп, өзүнүн атайын клейлери болот. Көбү герметик колдонот, бул герметик туура эмес. Өзүнүн герметиги многоразный болот. Бир жолу ачтың ба, ремонт кылдың, кайра жаба бересиң. Герметик одноразовый болот. Бир жолу жаптың, кайра ачтың, жарабайт. Анан фараны жаратырган атайын өзүнүн печкалары болот. Ал оңой эле. Печкаларын колдо эле жасап алса болот. Өзүнүн керектүү температурасын үйрөнүп алып эле. Мисалы, анын кандай десе, пластмасса канча температурада эрисе, ошонун тең жарым температурасына коюлат. Ошон тең жарым температурасына коюлуп эле аппарат жасалып, 10 мүнөткө салып эле ошо клей эригенден кийин чыгарып, бемарал кайра салардай салып, эритип, чыгарып жабыштырып. Мына оңой да негизи. Ачып жапкан маселе эмес. Ичин тазалаган ошол бар ремонт келет. Азыркы мына 24-жылы жаңы нерсе чыкты, бул биолинза деген. Жөнөкөй эски фаралардын ичин ачып туруп, тазалап туруп, биолинза установка кылып атат. Фара установка на глаз кетпейт. Өзүнүн аппараты бар. Корректировка фара деген прибор бар. Ошол приборда жарыктын канча процент яркий болуп атат, канча мутный болуп атат, кайсы жака кетип калды, оңго, солго, өйдө, ылдый бардыгын көрсөтүп турат. Ошо менен регулировка кылып коюш керек. Фара ремонт кылган адамда ошол нерсе милдеттүү түрдө болуш керек. Мындай айткандачы, эгер сиздин корректировка фараңыз болбосо, сиз фара жасай албайсыз деген. Профессионалдарды фараны корректировка кылган, сиз линзаны коюп атканда өзүнүн уровени болот. Ошо линзаны катырарда өзүнүн шаблондору болот. Шаблондору толук алышыңыз керек. Фара ремонт өзүнчө бир моториш, ходовойщик, коробчик дегендей бир кесип да. Аны өзүнүн приборлорун алыш керек. Орточо бир 150 миң кетет. Профессионалдуу иштейм десе ошондой. Компрессор мисалы, ичин айдаганы, лак сепкени, айтор бардыгы. Моечный место жасалат. Хромирование, химическое хромирование, беркиндей малярный хромирование түрлөр кылынат да, эми өзүнчө бир дүйнө да. Ал ремонтту биз келечекте Кудай кааласа ал боюнча да видео тартабыз, бирок азыр биздин сабагыбыздын ичинде ремонт процесси жөнүндө жок. Себеби ал өзүнчө өтө чоң сабак. Ремонт боюнча түшүндүрдүк. Так. Биз эме өчүп калыптыр, Андан кийин айтып кете берейин, сабакты бөлбөй. Лампочканын түрлөрүн айттык, андан кийин алмашуу тартиптери. Эми алмашуудагы көңүл бурула турган нерселер. Эң биринчи бардык лампочканын артындагы крепленияларды сындырбай чыгаруу. Анга милдеттүү түрдө көрсөтүшүм керек аны силерге. Артындагы креплениялар сындырып ала турган болсок, кайра лампочканы салганыбызда лампочка өзүнүн ордуна отурбай кыймылдап калат. Кыймылдаган лампочканын өмүрү кыска болот, тез эле кайра күйүп калат. Ошон үчүн милдеттүү түрдө ошо артындагы контакттарын сындырбай чыгарабыз биринчиден. Жаңы лампочканы салып атканыбызда лампочканын колубуздун бармагыбызды тийгизбейбиз. Бармак изи түшпөш керек лампочкага.
галоген болобу, ксенон болобу, лед болобу, эмнеге десеңер баягы эле айтып кеткен сөз. Адамдын колунда май болот, май. Бул денебизден бөлүнүп чыккан май бар го, эттен бөлүнүп чыккан жыр. Ошол жерге бармак издеп коет го. Бармак из калып калат дагы. Бармак из калып калган лампочка температурасы беркиндей прозрачный лампочкага караганда температурасы көтөрүлүп кетет. Андан кийин лампочканын өзүн эритирген сессияга чейин жетип кетет, лампочка эрип кетет. Же ичиндеги температура көтөрүлүп кеткенден кийин спираль үзүлүп калат. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн кол такыр тийбеш керек. Эгер колуңар тийип кеткен болсо, май эмес, сухой тряпка менен арчып коесуңар, айланасын. Бумага же болбосо кожа тряпка боло берет. Эң жакшысы баягы нерсе болот. Биз губка деп коебуз. Ошол эң жакшы ошо губка болот. Баягы лампочкалар келгенде мына заштасы менен келет го, губка сыяктуу болуп. Ошону салып туруп бурап койсо, ошол глянцевый кылып коет да. Лампочканы любой стеклонун бетин кандай нерсе менен арчсаңар, жалттырап глянцевый болсо, ошондой материал менен арчыш керек да. Себеби лампочканын материалы стекло го. Кыскасы стеклого дак калбаш керек да. Негизги тартиптер. Эми лампочканы тартиптерин көрсөтүп берем. Простой галогеновый лампочка замена. Автомобильный галогеновый лампочка замена. Негизи лампочканын 220га 12ге бирдей болгон үчүн булар жөнүндө издесең бардыгы бир чыга берет. Бирок арасынан ошол эмнеге экенин айтып издесең сөзсүз өзүм эмес чыгарып берет. Замена боюнча толук деле маалымат жок экен. Автомобильный ремонт фара. Болон артында крепеж бар го. Ошону көп адам сындырып алат да. Байкабай бул жака кайрып, тияка кайрып ошону көрсөтүп коеюн дедим эле. Ар бир лампочка коюлгандан кийин ошол лампочка кыймылдабаш үчүн артында креплениясы болот да. Ошо креплениясын көп адам анча маани бербей сындырып алат. Не деп атат? H4 экен го, H4. Ошол капсулат да. H4 лампочка установка. Мен лампочканын атын сурабай атам, ошонун артындагы темирди айтып атам. Сен андаймын. Иә. Кармай турган. Мынакей, туугандар. Мынакей. Значит, смотрите, меняется лампочка. Здесь все очень плохо. Туугандар, мына видеону карасаңар. Мына артындагы, ай машина. Мына зымды көрдүңүздөр? Ушул зымды мына крючок беракка тартылат да, бул жерден ичкериге киргизилет да. Ошону сындырып албаш керек, өтө назик болот. Любой лампочка, мына H4 экен да мисалы. H7ники мисалы бир эле жеринде мындай ямочкасы болот, мына экөө жок болот. Ошо ямочкасына түшүрүп, мына 4 бутпу, ушу ямочкаларына түшүрүп, H7 ямочкасына түшүрүп, H1 мындай бияга кесилген болот. H3-түккө тоголок болот, эч кандай бут болбойт, эки жеринде точкасы болот. Мисалы да, ошол точкаларына плотно түшүргөндөн кийин мына зымды ушуну басып, кысып коебуз. Ушул зым жок болсо, мына шатайт этип, тез эле түшүп калат. Ошон үчүн мына зымды чыгарганда, эгерде силер ошол жерди көрбөй аткан болсоңор, телефонуңарды салып туруп, камерага мындай тартып алып туруп, анан ошол жерден карап туруп коюп койсоңор болот да. Же болбосо камераны жаап алып туруп, эме спичкасы менен камера мындай салып туруп ошондон көргөнчө кол мененчи, эң оңой болот.
сындырбай иштешке аракет кылган. Бул зым жогорку кеседе табылбайт, атайбай ысыкты көтөрө турган текстил болот да, мындай. Текстилди адашып кетип каттуу материал болот, каттуу. Пружиновый материал болот да, темири. Ошого маани бергиле, ушуну да көрсөтүп коеюн дедим. Пара боюнча вопростор бар. Кисиномда өзүнүн баттары бар да, база менен лампочканын өзүнчө баттары. Если что, ошо базанын баты аз болуп, кисиномдун базанын лампочканын баты көп болуп калса, түшөбү же кандай? Слабый болуп лампочка көгөрүп кетет. Өзүнүн баттары кандай болот, ошоштуу? Заводскойу? Жок, универсал. Азыркы. Жок, универсальный деп айтылбайт. Мисалы заводской 4035 ватт блоку 4300 кельвин лампочка коюлат. Эгер сен усиление кылсаң 55 ватт блоку 6000 кельвин коет. Же болбосо 70 ватт блоку 8000 кельвин коет. Түшүндүрө алдым? 2 эсе көбөйткөндө баттан Жок, өзү мисалы 55ке 6000 кетет, 70ке 8000 кетет, ушундай да. Өзүнүн блогуна өзүнүн лампочкасы кетет. Эгер сенин блогуң кичинекей болуп, ватты чоң лампочка койсоң, сенин жарыгың агарып эмес, көгөрүп кетет. Көп жанып кетет. Слабый жанып калат. Түшүнүктүү эле болду? Вопростор барбы да? Эмес, могу заводской ксенон блоку мисалы эки эле провод келет, анан бирок кандайча дальний управление болот, ошол түшүнбөй атабыз да. Простой заводской ксеноновыйларда жана чипирена түшүндүрө албайм. Дос интернетте жок болсо керек. Мисалы, мына биздин фарабыздын ичи да. Фарабыздын ичи, мына жерде лампочка бар. Баягы ксенон турабы? Bunun артында уже блоктон келген питание. Но бир эле лампочка кантип дальний ближний болот деген вопрос болду. Ушунун алдында мындай чоргосу болот. Ошо чоргосу ушунун ичинде клапан болот, электронный. Ошо клапан бул жерди ачып жаап турат. Түшүндүрө атамбы? Ушул клапанга, но клапанга отдельно неден тонкий анча байкалбайт. Тонкий зым менен плюс-минус келген болот. Дальний постоянно плюс келип турат. Дальний кылганда масса келет, но клапанды ачып салат. Өзү даимий жабылып турат. Түшүндүрө алдым? Ксеноновыйларда ушундай болот. Ксеноновый фаранын бардыгы ушундай болот. Эгерде бир фарадан өзү дальний ближний болсо ушундай. Бул ошо кичинекей зым келген ушу блоктан келеби? Бул деле бул зымдар менен эле чогуу келген болот. Баягы мисалы общий штекерде ближнийдики фарасы, дальнийдики деп өз питаниялар келген го. Болгону команда разный болот. Мисалы ближнийге плюс келет го. Дальнийге масса келет, гитарада. Толкать эткенде. Мунга постоянно плюс келип турат, толкать эткенде минус келет. А ближний жакканда обычно плюс келет го, туурабы? Дальнийде плюс келбейт. Дальнийде минус келет. Анан бунун плюс менен, но ближний плюс эки башка болот. Эмне үчүн дегенде биз маркет эткенде, то есть бир болот экен. Ближнийге келген плюстан буга да келип турат плюс. Дальнийди түрткөндө мунга дальнийге масса келет. Эмнеге дегенде баягы ксеноновду отуруп туруп маркет этсе дагы маркет этет го. Одновременно ксенонду атат, эмне клапанды асылат да ошондо. Түшүндүрө алдым? Дагы вопростор барбы? Ошондо бул Биксенон деген кандай болот? Биксенон. Биксенон деген ал универсальный ксенон, заводской ксенондун ичинде биксенон деген түшүнүк жок. Биксенон деген эки положение деген эле сөз. Ошондой эле блок, ошондой эле лампочка. Мисалы, муну айттым мен. Простой лампочка турабы? Мисалы, бир эле контакт. Биксенон деген мунун ичинде дагы мунун ичинде. Мунун жери мындай туюк болгон болсо, мунун ичинде дагы бир мындай поршень бар. Поршень бар. Анан кийин мунун дагы бул жерде бир рычагы чыгат. Анан бул жеринде айлампа. Турба сыяктуу, ортосу тешик. Эми муну поршень дальний кылганда алдыга чыгат.
Ошондо мына жана турган жери мунун ичине кирип калат, түшүндүңбү? Мындай айтканда, эми ближний кылыш үчүн мен айтпадымбы, мына спиральдын жарымын жабыш керек ближний кылыш дебедимби? Ошондо мунун бир жагы ачык, бир жагы жабык болот, мына темирдинчи. Мына слайдер деп атпаймынбы, алдыга чыгат. Дальний кылганда мунун ичинде типа вытягивающийге окшоп, только тартпайт, ушу ичинде турган нерсени мына лампочканы ушу поршень менен алдыга чыгарып коет. Түртүп. Чыгарып койгондо мына темирдин ичине кирип кетет. Ошондо бир эле лампочка жанып тура берет, просто кирип чыкканда ближний даимий чыгып турат, дальний болгондо аркага кайтат. Мындай айтканда наоборот экен. Дайым чыгып турат экен, мунун ичинде турат ближний болгондо. Дальний болгондо гана аркага бир тартып туруп коюп коет. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө албай калдымбы? Түшүндүңөрбү негизи? Мында оңой эле ксенонун айырмасы болгондо эки жакка ойнойт да, ошол эле лампочка, ошол эле размерде болгон алдында мындай темир болот. Булчу бир эле лампочкага түшөт. H4 гана жасап түшөт. H4 эки положение го. Ошонго жасалган да. Калган бардыгына H7, H3, H1 бардыгына бир эле жөнөкөй лампочка түшөт. H4 гана мисалы простой фара H4 болсо, ксенону көк кылам, ак кылам десе, мына ушуну монтажланат. Бирок бул болбогон нерсе. Универсал запчастьта бул аксессуар. Не советую, мындай кыйрап жарык бербейт да. Андан көрө оригинал LED койсо жакшы. Оригинал LEDтер где-то бир 4-5 миң тура турган LEDтер койсо, ай рынокто жакшыраак болот. Дагы вопростар бар? Кандай? Болду? Баарыңарга рахмат, сабак бүттү. Жөнөтөбүз.